Саламатсыздарбы, политклиниканын көрүүчүлөрү, жыл тогошор малга саналуу гана күндөр калды. Жылды жыйынтыктап 2022 жыл кандай маанилүү жана эсте каларлык окуялар менен коштолгонун эсиңиздерге салалы. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. 2022 жыл чуу дегенде эле журналисттерге карата куугунтук менен башталды. Алгачкылардан болуп ага Темиров Лайф командасы туш болду. Болот Темировдун кармалышына эч кандай тиешем жок деген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев окуяны түшүндүрүүгө аракет кылган. Нет, ничего не перепутывали. Ничего не перепутывали. Те люди, которые написали заявление, они конкретно указали офис Болота Темирова, офис Болота Темирова, о том, что Болот Назаров постоянно заходил туда и оттуда выносил наркотики. Вот так вот. Бул окуялардын жыйынтыгында иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылган. Анын аркасынан Азаттык медиасы бир топ тоскоолдуктарга кабылып, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде сайты бөгөттөлдү. Аталган мыйзамга таянып, Азаттык медиасынын сайты бөгөттөлсө, 24 KG Республика гезитинин политклиника медиасынын үстүнөн арыздар жазылган. Кызыгы ага чейин бир нече медиаларга каршы митингдер дагы уюштурулуп, керек болсо Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова жалпыга маалымдоо каражаттарын жабуу боюнча кол топтогон. Расскажите об инициативе Надиры Нарматовой. Вы у себя в Телеграме опубликовали сообщение? Да, и она уже опровергает это. Да. То, что никто не согласен. Она действительно, она мне не предлагала, но письмо такое есть. Стабилдүүлүк керек, туруктуулук керек бизге деп барына депутаттардын 60тан ашуун депутатка кол койдуруп туруп, президентке апарып алдына таштап коюшту. Урматтуу президент, чын эле азаттык жабылсын деп мына парламенттин жарымынан көбү колдоп атпайбы? Деп мына ушинтип адаштырышат. Ошону сиздер туура түшүндүрүп коюш керек. Сөз эркиндигин чектөө аракеттин аркасында бир нече мыйзам долбоорлору дагы сунушталды. Ушул жылы шашылыш түрдө Жогорку Кеңештин депутаты Оразайым Нарматова мандатынан ажыратылды. Бирок депутат Фархат Исмаилов менен Фархатбек Алимжановдун дипломун текшерүү иштерин ушул күнгө чейин кечеңдетип беришет. Кызыгы диплому жасалма делген Фархат Исмаилов жиганын жыйынында президентти күнгө теңеп, Камчыбек Ташиевке болушуп, өзүнүн кесиптеши менен мушташканга чейин барган. Кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган мен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Экимиң 22 жылы президент өзүнүн жеке чыгашалары менен талкуу жаратты. Мисалы ал Лоро Пиано, Кристиан Лабутен, Мурер, Стефано Ричи сыяктуу люкс брендтерин кийимдерин кийип келет. Кээ бирлери президентке мындай чыгымдар жараштырса, кээ бирлери өлкөдөгү экономикалык абалды эске алганда керексиз чыгым катары баалап келишет. Ал тургай мамлекет башчысынын администрациясы жеке учак сатып алууну дагы пландап жатканын билдирди. Президентке буга чейин дагы сырды демөөрчүлөр 2 жолтон абас белек кылган эле. Кызыгы президент буга чейин кыргызстандыктарды кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдырып, той топурларды азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырган эле. Баарыңыздардан чыгымдарды кайра карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстанга берилди. Ага каршы добуш берген депутаттарга карата бийлик тарабынан кысымдар болгону айтылды. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дигече депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыныптыр. Ошондой эле Кемпир-Абадтын берилишине каршы чыккан бир нече саясатчы активисттер камакка алынды. 4 мужиков пытаются ломать мою дверь. Кемпир-Абад кыргыздыкы, Кемпир-Абад кыргыздыкы калыш керек. Укаласың бала. Келип алышып, бир да документти колго көрсөтпөй.
соттун жүрүшүндө наразы болгон айрым активисттер ачкачылык жарыялашты. Вызовите скорую, пожалуйста. Бирок буга чейин президент Садыр Жапаров өз оюн ачык айткандарга карата саясий куугунтук болбойт деп сөз берген эле. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. 2022 жылы Тажикстан Баткенге 2 жолу курал менен кол салды. Анын жыйынтыгында 60тан ашык кыргызстандык каза болуп, 200дөйү ар түрдүү жаракат алган. Шерали Урайымович. Сиз тирүү келдиңиз. Тилек. Ыйлабаңыздар, кайрат кылгыла. Боору бүтүн эч ким жок. Баарыбыздын боорубуз бүтүн эме. Каргашалуу окуядан 661 турак жай жабыркап, анын 423-ü такыр жарактан чыккан. Учурда үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул жылы камакка алынган бир катар белгилүү адамдар тергөө убагында каза тапты. Мисалы, Крем чөйрөдө Дөө Чыңгыз кайманаты менен белгилүү болгон Чыңгыз Жумагулов номер 1 тергөө убагында мыкачылык менен бычакталып өлтүрүлсө, Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев менен саясаттануучу Марат Казакбаев УКМКнын тергөө убагында каза болгон. 2022 жылы Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстандын менчигине өттү. Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Ошону менен эле бирге Кумтөрдү сырттан башкарып келген Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шектелип кармалган. Мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтиргени маалымдалган. Андан көп өтпөй президенттин агасы Садыр Жапаров алтын куймаларын кармап түшкөн сүрөтү талкууга кабылган. Садыр Жапаров андан трагедия кылбоо керектигин айткан эле. Ал эми Кумтөрдү башкаруу үчүн түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги 1 жыл өтпөй жоюлду. 700 миллионов сомов на ликвидируемый вот этот холдинг наследие великих кочевников, что такое громкое наименование, не успели начать, мы его ликвидируем и еще 700 миллионов сомов тратим. Это как так? Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен элдик курултайда болуп өттү. Анда Садыр Жапаров буга чейинки иштери боюнча отчет берди. Курултайдын курамы соц тармактарда сынга кабылса, кээ бир делегаттар өлкө жетекчилигинин ишин сынга алды. Баткен, Жалалабад, Ош областында жерлерибиз тарып кетти, чегараны чечебиз дегенден кийин. Билесиңерби, канчалык километрлер тысячи кетип атат. Ал эми депутат Адахан Мадумаров курултай мыйзамсыз өткөнүн билдирип, конституциялык сотко сунуштамасын берди. Мына ол мыйзамсыз указ, курултай өткөрүүдөгү мыйзамсыз указ жөнүндө конституциялык сотко бүгүн мен азыр саат 12-де барып тапшырам. Мен далилдеп берем, эгерде ушул мамлекетте адилеттүүлүк болсо, курултай адилетсиз өттү, мыйзамсыз өттү, курултай өткөрүүгө, указ кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Бул менин каалоом эмес, конституциянын каалоосу деп мен ошол кадатайство жаздым, бүгүн тапшырам конституциялык сотко. 2022 жыл элди жылмайткан, ошол эле учурда кыжырына тийген окуяларга да бай болду. Бул жылы кумарканаларды ачууга уруксат берилди. Ага пикирин айтып жатып, депутат Жусупбек Коргонбай уулу жыйындын катышуучуларын күлдүрдү. Эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакында болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Assalamualaikum мырза, не кыласыз бул жакта? Иним, задний проход деген уш жерби? Жок, братан, бул жак спортзалда теңден айланып келесиз. Хорошо. Ошондой эле 2022 жылы Алымкадыр Бейшеналиев менен Алмазбек Исманкуловдун тиреши кызуу жүрдү. Экс-министр Исманкуловду лапух деп клиниканын ишин токтотуу үчүн
болуп көрбөгөндөй аракеттерин жасады. Лопух, даже тебе сколько не несу. Выкини. Все костюмы сингл. Через 3 часа приду. Если ты здесь будешь, у тебя будет проблема. Зубы посчитаю тебя по одному. Это можно расценивать как угрозу, да? Это не угроза, это любовь. Ал эми депутат Эльмурза Сатыбалдиев комитеттин жыйында вице-мэр Нурдан Орунтаев депутаттарды сыйлабаса, сыйлатып аларын айтып, элдин кыжырына тийди. Башка жерде күптүдө. Бул жогорку кеңеш. Эл өзүңү сыйлабасаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса, мен сени сыйлатам. A few moments later. Мыйзам баарына бир. Бул жыл манасчылар үчүн эсте каларлык жыл болду. Белгилүү манасчы Рыспай Исаков манасты өзгөчө айтып, социалдык тармакта чоң талкуу жаратып, жыйынтыгында дүйнөлүк Гиннестер китебине кирди. Тырышқаңдағы кетесің, кетсең да кетесің. Ошондой эле депутат Улан Бакасовдун жогорку кеңештин жыйынында кагаз карап окугандыгы коомчулукта сынга кабылды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Нурланбек Турумбек айтты, сыйга сый, сыйга бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көптөгөн сын пикирлер айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Бирок депутат кагаздан окуган жокмун деп агынан жарылды. Элдерде пикирлер жаратты. Тактап айтсам, Бакасов Улан кагаздан карап окуп, Адахан Кимсанбаевди урушту деп. Ороз айында өзүм Кудай деген жигитмин. Кудайды ортого коюп айтып атам. Эч кандай кагаз караган жерим жок. Буга эң биринчи Кудай таалам күбө, Алла таалам күбө, экинчи ушу жанында отурган депутаттар күбө. Депутаттар туура айтамбы? Кагаз карап окудумбу? Жок. Урматтуу Адахан, жок, Абдулда Кемелович, сиз биздин антип үстүбүздөн издоасына кылбаңыз. Биз дагы билими бар адамдар тура. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын сырткары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да өзгөчөлөндү. Адахан Мадумаровду колун сындырам деп коркутса, депутат Өмүрбек Бакиров менен кайым айтышып жатып, сөгүлүп талды. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөздү. Ошондой эле депутаттар менен айтышып жатып, Балбак Төлөбаевга талтайбаңыз деп соц тармактарда талкуу жаратты. Баары жакшы болот, ынтымакта болсок. Ошол үчүн Талтайбай бир тарапта турсаңыз, ошондо урушпайт эч. Мен деген өкмөт тараптамын. Билесиз. Кээде адилеттүүлүк үчүн кичине бутубуз кыйшайып кетип атат, ничего, оңолобуз. Аны менен эле жыйынтыкталбай, Баткен окуясында жогорку кеңештин регламентин бузуу менен жыйынга курал дагы алып кирип, депутаттарга таратканы маалым болду. Калашников оюнчук не болчу? Баягы оюнчук. Аны алып келиңер жогорку кеңешке. Балам ден рождениесине. Бул жылы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Жапаровдарды расмий түрдө курап жүрдү. Керек болсо маектердин биринде бизге акыл үйрөтпөгүлө, анткени өкмөт башчыбыздын аты Акылбек деп сынга калган. Өзүмчө мындай күлүп коем да. Анткени вами не снилось, уважаемые биздин сынчылар, насколько амбициозны программы этого президента и этого правительства. Эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков бул жылы кастык тилин байма-бай колдонуп жатты. Ал ак үйдө иштеген айымдарга асылып, аларды секретутка деп элдин сынына кабылды. Кечиресиздер, биздин ак үйдө, көк үйдө, кечирип койгула мындай сөзүмө, бир какой-то секретуткабыз 40 миңден ашык айлык алат. Быйыл экс-депутаттар дагы башкалардан айырмаланды. Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кирген Азамат Арапбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигин тиги учагы менен Чаткалга тойго барып, жергиликтүүлөрдү таң калтырды. Көрсө Арапбаев тиги учакты 800 миң сомго ижарага алыптыр.
Элдин сынына кабылган дагы бир окуя Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров, Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин баласы жана коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун баласына жолуккан болду. 2022 жолборс жылы бир гана кыргызстандыктар үчүн эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн оор жылдардан болду. Келе жаткан коен жылы депутаттарыбыз элдин мүддөсүнө иштеп, саясий куугунтуктар токтоп, сөз эркиндиги орноп, экономикалык көрсөткүчтөр Эдил Байсаловдун сөзүнүн фактыга өтөт деп ишенебиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылда дагы биз менен болуп, Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар.